Ошто камактан качып кеткен шектүү кармалды. Ош шаарында соттук психиатриялык экспертизадан өтүп жаткан имараттан качып кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирет. 29-июлда зордуктоого шектелген жаран экспертиза учурунда качып кеткени маалымдалган. Аталган факты боюнча зарыл болгон издөө иш-чаралар уюштурулган. Жүргүзүлгөн акча издөө иш-чараларынын натыйжасында шектүү кармалып, камакка алынды. Кошумча маалымат берилет. Жогорудагы окуянын себептерин жана жагдайларын аныктоо, ошондой эле шектүүнү коштоп жүрүү боюнча жооптуу кызматкерлердин аракеттерине баа берүү максатында кызматтык текшерүү жүргүзүлүп жатат. Орунбеков аянттагы Манастын эстелиги боюнча пикирин билдирди. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Ала Туу аянтында орнотулган Манастын айкели боюнча пикирин билдирди. Айта кетсек, учурда коомчулукта аталган эстеликтин айланасында түрдүү пикирлер айтылып жатат. Ар кимибиз Манасты өз кыялыбызга жараша элестетебиз. Дүйнө таанымыбыз, аң сезим деңгээлибиз кандай болсо, Манасты ошондой кабыл алабыз. Мисалы, мен бала кезде Манасты алып, керек болсо анын муруту эле алайкууга келе жаткан капчыгайга батпай тургандай зор элестетчүмүн, бирок аны эч качан кадимки адам катары көрө алган эмесмин. Мен үчүн ал нурдан жаралган, өзгөчө күчтөй кабыл алгам. Бул деген Манас ар бир кыргыздын руханий түшүнүгүндө, жүрөгүндө ар түрдүү формада жашаган улуу күч. Анын образын материал менен толук жеткирүү мүмкүн эмес. Манастын келбети биздин элестөөбүздө чексиз, ошондуктан аны эч ким так сүрөттөп бере албайт. Анткени аны көргөн да сүрөттөгөн да болгон эмес. Манасчылар гана аян түрүндө көргөнүн угуп жүрөм. Азыр Манас окшошпой калыптыр деп жаткандар деле аны өз дүйнөсүндө чексиз, улуу образда элестеткендер деп ойлойм. Эстелик болгону символ, ал Манасты элестетип турган бир предмет, бирок Манастын өзү эмес. Андыктан Манаска окшошпой калыптыр деп талкуулай берген деле ашыкча. Кандай болбосун, кыргыз балдары Манасты талкуулап жатканы бул жакшы көрүнүш. Бул улуу мураска кайдыгер эместигин, аны бийик көрүүгө умтулуп жатканын көрсөтөт. Туура Манас эстеликте эмес, ал ар бир кыргыздын жүрөгүндө, деп жазды Орунбеков. Эске салсак, Ала Тоо аянтында жайгашкан Айкөл Манас монументин реконструкциялоо иштери ушул жылдын январь айында башталган. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Турик кармалды. УКМК Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Турик кайманаты бар жаранды кармады. Атайын кызмат билдиргендей, ал опузалап акча талап кылууга шектелүүдө. Шектүү буга чейин Караколдогу номер 23 мекеменин смотрящий болгон. Ал өзүнүн криминалдык абалынан пайдалануу аркылуу коркутуп, 2024 жылдын августунан ушул күнгө чейин жарандан 200 000 сомдон ашык акча талап кылган. Тергөөдө пара менен кармалбоо үчүн опузалап алынган каражаттарды мобилдик банктык тиркемеге О-банк которууну талап кылганы аныкталды. Ал 2025 жылдын 25 июлунда опузалап алынган 26 000 сомдон бир бөлүгүн алгандан кийин кармалды. Шектүү кара кол шейптен убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кремль Путин менен Трамптын мүмкүн болгон жолугушуусу тууралуу үн катты. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Владимир Путин менен АКШнын президенти Дональд Трамптын болжолдуу жолугушуусу боюнча үн катты. Ал бул маселе күн тартибинде коюлбаганын да, каралбагандыгын да билдирди. Чолпон Атада Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон жолугушту. Чолпон Ата шаарында бүгүн президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жолугушту. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Тараптар кыргыз-тажик достук, ынак коңшулаштык жана кызматташтык мамилелеринин абалын жана келечегин ар тараптуу карап чыгышты.
Кыргызстан жана Тажикстандын президенттеринин жакында болуп өткөн мамлекеттик сапарлар менен алмашууларынын жемиштүү жыйынтыктары талкууланды. Мамлекет башчылары соода-экономикалык кызматташтыкты жана өз ара байланыштардын башка аспектилерин мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешип, эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек ара сызыгын демаркациялоо процессин алдыга жылдыруу маселелерине басым жасашты деп билдирди администрация. Жолугушуунун жүрүшүндө аймактык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу темалар боюнча да пикир алмашылды. УКМК Алдамчы Ташиевди кармады. УКМК төрагасынын жакын туугандарынын атын жөнүн жамынып, алдамчылык жасап жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 29 июлда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалымдалгандай, 25 июлда жаран Facebook социалдык тармагынан фамилиясынын окшоштугунан пайдаланып, өзүн УКМК төрагасынын улуу баласымын деп тааныштырып, системдүү түрдө алдамчылык аракеттерди жасап жаткан жаранга чара көрүү өтүнүшү менен видео кайрылуу жарыялаган. 26 июлда кылмыш иши козголуп, ал тергөө абагына камакка алынды. УКМК ушул сыяктуу кылмыштарды аныктоо иштерин кызуу жүргүзүүдө. Орустар үчүн көрүстөн Талибандын гимни талкууда. Интернет желесинде Ауганстандын бийлигин колго алган Талибан кыймылынын гимни деген ырсаптар тарап, чоң талкуу жаратууда. Анда орустар үчүн көрүстөн үйүлгөн баш сөөктөрдү карачы, орустардан калган ушул деген сөздөр бар. Гимн кыймыл тарабынан 90-жылдардан бери колдонулуп келе жатканы айтылат. Бирок бул текст Орусия дүйнөдө биринчи болуп Талибан кыймылынын бийлигин тааныгандан кийин да өзгөргөн эмес.